Баштадыкпы? Бир суу ичип алайын. İçmiş olup koyun. Коомчулукта Акани татыккан Алымкадыр Бейшеналиев боюнча эки тараптуу пикирлер болуп жатат. Бири аны туура реформатор десе, аны бири жөн гана сүйлөп кое берет дешүүдө. Биз сиздерге анын алып барып аткан ишмердүүлүгү боюнча, бүгүнкү күндөгү кылып жаткан иштери боюнча алдыңкы мүнөттөрдө көргөзөбүз. Тагыраагы анын айтып жаткандарынын көбү чындыкка кошпойт. Мындайча айтканда, Алымкадыр Бейшеналиевдин буйдалама реформасы тууралуу сиздерге көрсөтөбүз. Акан эттеби? Эмне мына бир койдуң? Этиканы сактасаң болот. Этиканын эмне кереги бар дейм да. Простой этиканын мага эмне кереги бар? Алымкадыр Бейшеналиевдин кылып аткан иштерин реформа деп кабыл алуу бул өтө жаңылыштык. Алымкадыр Бейшеналиев окшогон жапайы феномендердин катары азаят. Кызматтык адам сөзсүз түрдө этиканы сакташ керек да. Бирдей мамиле бардыгына. 60-тан 200-гө жакын кыла баштады жумуштарды. Туберкулез боюнча аябай деңгээли көтөрүлдү экен. Ол лопух. То есть Эрскашимович лопух? Кызыкчылыктардын кагылышуу мыйзамы бар. Бул ошого каршы келет деген ойдомун. Прокуратурадан бир эмес эки жолу жолдомо келди. Представление. Жакын арада биз чечим кабыл алабыз. Сөздүн башы министр Сабырбековдон баштап Исманкулов, Акрамовго чейинки чоосун эске албаганда Ысык көлдөгү алтын балалык реабилитациялык борборунан баштайлы. Ал эки президент, 6 министр оңдоп ишке киргизе албай койгонду балам жасап жатат деп ачык эле айтып келет. А чынында муну президент каржылап, президент тарабынан демилге көтөрүлгөндүгү баарыбызга маалым. Садыр Нуркожоевич сураганда, алтын балалык боюнча сураганда куралы дегенде биз көп жерден акча истедик. Бирок акча таппай калганда мен өзүм баламга кайрылдым да. Ушул жерде ремонт кылып берчи десем, папа макул дейт, кыргыз элине кийин дейт. Айта турганда кала турган болсо, мен кылып берейин. Эмче деген ал жерде 3 президент, 6 премьер-министр келип мынакей кылабыз деп кыла албай коюптур да. Себеби анын сметасы ошол кезде 2005-жылы 12 миллион доллар экен. Ошонун баарын чыгарды ошондо. Андан кийин азыр 15 миллион деди эле кылып аткан. Биз бир строительный компанияга берсек 25 миллион бергиле мен кылып берем деди да. Аны аласы кылып атат. Дал ушул жерден тактап койчу жагдай бар. Президент калпайттыбы же министрби деген суроо сөзсүз туулбай койбойт. Эмнеге десеңиз 2021 жылдын март айында Садыр Жапаров саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев менен алтын балалык борборунда болуп, мекеменин курулушун бүтүрүү тапшырмасын берген. Учурда имараттын бир бөлүгүн Араб өлкөлөрүнүн фонду, бир бөлүгүн Кумтөр Gold Company курууда. Мындан сырткары демөөрчүлөрдөн жана кайдыгер эмес жарандардан да баардык каалоочулардан каражат топтолуп жатат деген маалымат тараган. Учурда имараттын бир бөлүгүн Араб өлкөлөрүнүн фонду, бир бөлүгүн Кумтөр Gold Company курууда. Мындан сырткары демөөрчүлөрдөн, кайдыгер эмес жарандардан жана баардык каалоочулардан каражат тартуу үчүн кайрымдуулук марафонун өткөрүү чечими кабыл алынган деп айтылат маалыматта. Министр ак халатчандарга үй куруу ишин баштадык деп сүйүндүрдү. Ырас, ал жаңылыктагы жакшы. Анткени менен медицина кызматкерлерине салынчу үй чуу дегенде эле Каргашага кабылгандыгын буга чейин дагы коомчулук айтып келет. Анткени жакында эле бул имараттын башынан жаш жигит боюн таштаган. Бул жагы бул дейли. Ал эми документ жагына келсек, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигине материалдар өткөрүлүп, курулушка болгон чалгындоо, техникалык жана текшерүү жана башка иштер жүрүүсү керек эле. Бирок андай иш мерчемдери дагы болгон эмес. Тагыраагы бул дагы жөн гана сөз. Турак жай курууга болбойт, мыйзамга ылайык. Жарандык активист Мавлян Аскаров министр ак халатчандарга үй куруп жатам дегендиги суу кечпеген калп деп эсептейт. Себеби бул үйдүн мурда бир нече жолу кожоюну болуп, колдон колго өтүп келген жана азыркы тапта арестке коюлуп калгандыгы боюнча дагы кошумчалады. Саламаттык сактоо министри көргөзүп жаткан жер тилкеси, ошол жерде кура турган үй планы
Биз бул маселени 2013 жылда көтөргөнбүз. Мамлекетке кайтаруу талабын койгонбуз. Биздин аракеттин артынан ал жер мамлекетке кайтарылган. Бирок майзамды одону бузуу жана коррупциянын айынан 2018 жыл кайра башка ишканага берилип кеткен. 2018 жыл берилгенден бери ал маселе эмне болуп чечилгени белгисиз. Ачык айтканда ал жер тилкеси бүгүн сотто мүмкүн баягы ал жерде ареста турушу мүмкүн да. Эми ачык айтканда атазы балазы кура турган бул жерде бизде мыйзам бар, конфликт интересов деп коет. Кызыкчылыктардын кагылышуу мыйзамы бар. Бул ошого каршы келет деген ойдомун. Баса, бул үйдө дагы министрдин бай баласы курмак. Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигинен карай турган болсок, Бейшеналиевдин уулу Мар Бейшеналиев Драйв жоопкерчилиги чектелген коомунун негиздөөчүсү. А негиздөөчүлөрдүн бири Курманова Замира Марленовна, министрдин жубайы. Кыргыз Республикасынын финансы министрлигине караштуу мамлекеттик салык кызматы Драйв жоопкерчилиги чектелген коому буга чейин эч кандай салык төлөбөгөндүгүн билдирди. Мындан сырткары, жогоруда кеп кылып өткөн алтын балалык реабилитациялык борборун куруу үчүн министрдин баласы 130 кадетин сатып, 35 000 АКШ долларын мамлекетке салык катары төлөгөндүгү боюнча министр билдирген. Бейшеналиев клубко берген маалыматына таянсак, анын баласын улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы 20 күндөй текшерип, жыйынтыгында министрдин байланыштарынын жардамы менен кутулуп чыккан экен. Жыйынтыгында бул жерден дагы министр жалган айткан болуп чыкты. Буга чейин жалпыга маалымдоо каражаттарынан чыккан маалыматтарга таянсак, Бейшеналиев мамлекеттик кызматта иштеп туруп, жеке ишкерлик менен дагы алектенген. Алымкадыр Бейшеналиев, Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министри. Ал буга чейин 16 жыл КММанын пропедевтикалык хирургия бөлүмүн жетектеп, ошол эле учурда Чүй облусунун Кемин районундагы Сабердин христиан чарбасын жетектеген. Ал өлкөнүн социалдык экономикалык турмушун өнүктүрүүгө жигердүү салым кошкондугу үчүн ага экс-президент Сооронбай Жээнбековдун колунан номиналдык саат алган. Бирок юстиция министри мындай христиан экономикасын каттай ал парламентке 2020 жылы Камчыбек Ташиев менен бирге Мекенчил партиясы менен аттанган. Бирок октябрь окуясынан кийин Садыр Жапаровдун буйругунун негизинде саламаттык сактоо министринин төрагалыгына ээ болгон. Бейшеналиев Чечей коомдук илимдер бирикмесин түзүп, ошол эле учурда Беймарал микрокредиттик компания ачкан. Беймарал 2012-2015 жылдар аралыгында жалпысынан мамлекетке 71 000 сом салык төлөгөн. Учурда компаниянын лицензиясы жок. Бейшеналиевдин дагы бир Арча Бешик мектеп комплексинде негиздөөчүлөрдөн бири болуп саналат. Ал 2008 жылы ачылган. Анда жылына 27 000 сомдон төлөп, 400 студент билим алып турган. Мен негиздөөчүнүн бири болдум. Бирок 2015 жылы компанияны жапканбыз. Ошондон бери ал иштебей жатат. Ал эми Чечей бейөкмөт уюмуна келсек, бул коомдук бирикме. Ал жакта эч кандай каражат жок. Мен ал жерде төрага болчумун. Министр болуп келерим менен ал жактан кеттим. Бул боюнча адвокаттарым иш алып барып жатат. Арча Бешик мектеби аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары үчүн кайрымдуулук мектеби катары түзүлгөн. Ал эми ал жактагы окуу жылына 27 000 сом эмес, андан азыраак төлөнөт. Негизги чыгымдарды негиздөөчүлөр биригип көтөрүшөт. Мен ал жактан кеттим. Документтер боюнча да Адилет министрлиги эмнеге өзгөртпөгөнүн билбедим дейт. Саламаттыкты сактоо министрлигинин башчысынын жубайы Замира Кулматова. Бейшеналиевдин айтымында ал композитор жана музыкалык мектепте мугалим. Ошондой эле Осо Париж Ко компаниясынын негиздөөчүсүнүн бири. Бул компания Ысык көлдө коттеджди сатуу жана ижарага алуу менен алектенет. Жалпы аянты 15 гектарды түзөт. Менин уулум 15-20 жылдан бери Ысык көлдө жашайт. Коттедж салып кайра сатат. Көрсө апасын негиздөөчү кылып койгон экен. Бул тууралуу билбейм. Кече уруштум. Ал жактан пайда жок. Сатышат, курушат. Сатышат, курушат. Жумушчуларга айлык төлөгөнгө да акчасы жетпейт. Ошентсе да алар көп. Анын ичинде күзөтчүлөр, дворниктер бар. Бейшеналиевдин уулу жөнүндө. Мар Бейшеналиев
Осо Драйв компаниясын башкарат. Анткени ошол компания менен Алымкадыр Бейшеналиевдин дареги-бир. Ишкананын негиздөөчүсү Кулматова Замира Марленовна. Бул юстиция министрлигинин жана компаниянын Кулматова Замира Марленовнанын апасын каттаган изи болушу мүмкүн. Дагы бир кыз бар, Салтанат Рыскулова. Ал Беймарал микрокредиттик компаниясынын директорунун орун басары. 2020-жылдагы парламенттик шайлоодо Мекенчил партиясынын ишенимдүү өкүлү болгон. Алымкадыр Бейшеналиев саламаттык сактоо жана социалдык коргоо министри болуп туруп, мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамда тыюу салынган ишкердик ишин улантууда деген божомолдор бар. Министр бирде туруп баймын, балам акчалуу дейт. Бирде туруп эч нерсем жок дейт. Үйүндө конок дагы тоспойт. Анткени ал чакан 2 бөлмөлүү үйдө гана жашайт. Бир эле диваны бар. Үйдө конокто тоспойт. Мен үчүн дегенде 2 кичинекей комнатабыз бар, анан кухнябыз бар. Анан кийин эски диваныбыз бар. Министр болгондон кийин 3-4 күндөн кийин отурсам, замминистр келип калыптыр, ичине сүйлөшөлүк тиги депчи. Аялымдан уялып. Ошол эле учурда Ысык көлдөгү Алтын балалык реабилитациялык борборун салып, ал тургай ак халатчандарга 12 кабаттан турган үйдү курам деп дагы белсинди. Мынакей биринчи болуп биз Советский Донецкийдеги жерди түрктөрдөн мен барып өзүм сүйлөшүп атып алып келдим. Алар жұмсалған қаражаттарын біз сүйлөштүк, кандай кылып төлөп беребиз. Экинчиден ал жерде өзүнүн баягы алар проект боюнча биз проектин дагы алдык, сатып алдык. Ушул проект боюнча 12 этаждан 15 этажга чейин курулат экен. Бир үйдө 144 квартира болот экен. Азыр болсо мынакей бир үйдө уже баштадык, сентябрга, октябрга уже куруп бүтөбүз. Бирде туруп байлык жөнүндө айтса, бирде туруп жокчулуктан кеп кылган Бейшеналиевдин кайсыл сөзүнө ишенериңди дагы билбейсиң.